Саламатсыздарбы, парламент кабарлары менен студияда мен Жаннат Мажитова. Өлкөнүн мыйзам базаларынын өзгөрүшү, маанилүү маселелердин жогорку кеңеште чечилиши тууралуу кабардар болуңуздар. Парламент экс-президенттерди кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Мыйзамга каршы келген өзүнүн жеке пайдасына колдонуу коркунучун болтурбоого мүмкүнчүлүк түзөт. Депутаттар транспорт жана жолдор министринин кызматтан кетүүсүн талап кылды. Siz коомчулукту ишендириңизчи, депутаттарды ишендириңизчи. Ошол $50.000 $520.000 эч кандай менин ал жерде тиешем жок деп. Шанхай кызматташтык уюмундагы өлкөлөрдүн парламенттеринин мүчөлөрү Бишкекте жолугушту. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы. Парламенттердин арасындагы кызматташуу аркылуу ошол процедуралар тездетүү боюнча маселелер талкууланды. Кунары кеткен Элим изилдөө институту. Дыйкандарга анын пайдасы барбы? Жаңы техникалар келип, ошонун упаковкасы менен сатып жүргөн ал сөз менен ал угулуп калды. Президентпи же жөнөкөй кишиби мыйзам баарына бирдей. Мына ушундай принцип менен парламент экс-президенттерди кол тийбестигинен ажыратуу тууралуу мыйзам долбоорунун концепциясын биринчи окууда кабыл алды. Ага 100 депутат макул деп добушун берди. Эми экс-президенттер өлкөнү жетектеп турган маалда кетирген катачылыктары, мамлекетке келтирген зыяны үчүн жазага тартылмакчы. Президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзам долбоору тууралуу демилгечи Курманкул Зулушев баяндама жасады. Ал кайсыл мыйзамдар жетекчиликке алынганы жөнүндө айтып берди. 2003 жылы бир адам үчүн чоң иммунитет берилген. Бирок ал нормалар баш мыйзамга карама каршы келгендиктен 2007 жылкы конституциядан алынып салынган. Ошондой эле президенттин кол тийгиздигинин деңгээли төмөндөтүлгөн колдонуудагы конституцияга дагы туура келбейт, деди демилгечи. Баш мыйзамга каршы келген жерлерин шайкеш келтирүү максатында өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу коррупцияга каршы күрөштүн жолунун бири. Президенттин ордун ээлеген адамдар үчүн басаңдаткан фактор болорун айтып кетүү керек. Авторитет статусуна байланышкан мүмкүнчүлүктөрдү мыйзамга каршы келген өзүнүн жеке пайдасына колдонуу коркунучун болтурбоого мүмкүнчүлүк түзөт. Ошого байланыштуу коррупциялык кылмыштарды жасагандык үчүн жазалоодон кутула албастыкты камсыз кылуу максатында мыйзам долбоору менен тиешелүү өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат. Кыргыз Республикасынын президенттин кызмат ордунан четтетилгенден кийин аны кылмыш жоопкерчилигине тартуу мүмкүнчүлүгү бөлүгүндө конституциянын нормалары чагылдырылды. Ошондой эле экс-президентке карата соттун айыптоо өкүмү күчүнө кирген учурда ушул беренеде каралган бардык кепилдиктер токтотулат. Бул боюнча мыйзам долбоордун авторлошу Исхак Масалиев дагы түшүндүрмө берди. 2006 жылы 9 ноябрда Конституциядан биз ушул беренелерди алып койгонбуз. Ал мезгилде депутат болгонбуз. Мен эсимде бар. Экс-президентке кол тийбестик болбош керек деген талапы болгон ошо. Ошондон бери ал норма өзгөрүлгөн жок. Ал эми жоопкерчилик боюнча азыркы иштеп жаткан мыйзамда мындай деп жазылып калыптыр да. Экс-президент таптакыр кол тийбестикке ээ деп. Эгерде мурунку варианттарда Конституцияда президент болгон мезгилинде деп айтылган болсо, мыйзамда андай сөз жок. Ошондон жокко чыгарган абдан туура болуп атат. Коомчулуктун бүйүрүн кызытып жаткан бул маселе боюнча эл өкүлдөрүндө дагы сурап, тактай турган жагдайлар көп болду. Депутаттар маселе боюнча өз позицияларын ачык билдиришти. Бул эгерде саясат менен алек болом десе, биз конституция боюнча чектөө кое албайбыз. Бирок саясатка алек болгон күндөн баштап экс-президенттик статуска жараша бүт баарынан ажыраш керек. Жөнөкөй гражданин катары кетиш керек. Бирок мына Америкада 7, азыр эми 6 президент түрүү экен, 6 президент 6 партияны түзүп алып, чаңчылекейин чыгарбайт беле. Баары бир саясатка аралашкан жери жок. Бир жолу өлкөнүн башына келдиңер, токтоткула эми концерттериңерди. Баары эми сабак окугула, насаатыңарды айткыла, китеп жазгыла. Эл бериш керек басын. Мыйзам менен эч кимди защита кылбаш керек. Өткөнүнө жооп бериш керек ар бир адам жасаган ишине. Мындай статус менен бекинип алып, келечектегилер, буга чейинкилер кийин деле мен эчтеке жооп бербейт экенмин деген деп бүт мыйзам бузууларга бара бериши толук мүмкүн болуп атпайбы? Эгер мыйзам долбоору кабыл алынып 3 окууда өтүп калса, кандай укук беребиз сиздер чечесиздер. Бул экс-президент макамы бар президенттерге, экстерге жана келечекте боло турган экс-президенттерге толук иштеш керек да. Бирдей болуш керек, ал бир адамдын кызыкчылыгына колдонулбай. Азыр ар кандай сөздөр жүрүп атпайбы? Жана датка кемин боюнча, ТЭЦ боюнча, эми ошол экс-президентке
коомчулукта айтылып аткан айрым сындар, пикирлер, шектенүүлөр ошолор боюнча биздин укук коргоо органдары президент Атамбаевди жоопко тартууга жол ачылат деп түшүнсөк болобу ушул мыйзам кабыл алгандан кийин? Же ага тиешеси жок? Эгерде кабыл алынып калса, бул боюнча кандай статус беребиз мен жогоруда айттым. Ал ошол жайылтылат. Ага чейинки маселеге мен кайрылып келсем, мына өзүмдүн түшүндүрмөмдө айттым эле. Мыйзам 2007 жылы баш мыйзамдан алынып салынган. Аталган мыйзам 2003 жылы кабыл алынып, аталган беренелер ошол бойдон бүгүнкү чейин өзгөртүүсүз калганда. 2006, 2007, 2010 жылкы баш мыйзамдарда бул норма жок. Бүгүнкү күндө сиз айткан экс-президенттердин экөөндө тең эч кандай макам жок. Эгер мына укук коргоо органдары турат, кандайдыр кылмышы аныкталса, тартабыз десе, буларга эч ким тоскоолдук кыла албайт. Азыр тоскоолдук кыла албайт. Мыйзам долбоорунун 8-чи беренесинде президенттин үй бүлө мүчөлөрүнүн өмүрү жана ден соолугу мамлекеттин эсебинен камсыздандырыла тургандыгы жөнүндө норма дагы алынып салынууда. Суроо жооп талкууларда эл өкүлдөрү бир нече сунуш пикирлерди берди. Добуш берүүдө экс-президенттерди кол тийбестигинен ажыратуу тууралуу мыйзам долбоорунун концепциясы биринчи окууда жактырылды. Орун басары ири өлчөмдөгү пара менен кармалгандан кийин министр Жамшит Калилов ээлеген кызматында отурууга моралдык укугу жок деп бир катар депутаттар айтып чыкты. Түндүк түштүк жолунун бир эле тилкесин курууга $520 000 тендерге катышкан компаниядан талап кылганы айтылган. Бир замминистр $520 000 взятка алыптыр деп эч ким унчукпайт. Сиздер оюңарды айткылачы анда Ашыкбек Мойдович, өкмөттүн өкүлү катары. Өкмөт эмне деп ойлойт бул? Же унчукпай калып кетер? Министр не отурат бул жерде отставкага кетпей, уят болсо кетиш керек да отставкага. Бул аптада бюджет жана финансы комитетине жолдор министрлиги кезектеги грант насыя алуу тууралуу макулдашуу долбоорун алып келген. Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынан алынуучу $55 миллион ысык көлдөгү түп каркыра унаа жолун оңдоо каралган. Эл өкүлдөрү ушундай карыздарды алып, жол курууда ири сумма өөнөлүп жатканын айтып, транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиловду арыз жазып кетүүсүн талап кылды. Быйылкы жылды Генеральный прокуратура, башкы прокуратура чечим чыгарып, эң коррупция көп министрлик бул Минтранс деп маалымат берип атат да. Сиз жетекте отурганыңызга моралдык укугуңуз барбы жокпу? Сиз арыз жазып кетишиңиз керек болчу. Сиз коомчулукту ишендириңизчи, депутаттарды ишендириңизчи. Ошол $50 000 $520 000 эч кандай менин ал жерде тиешем жок деп. Жакынкы жылдардан тарта Кыргызстан жалгыз Кытайга $320 миллион насыя төлөп баштайт. Эгер талап тоноочулук, коррупция улана берсе, өлкө келечеги кооптуу экенин Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери айтып коңгуроо какты. Мамлекеттик органдарда отурган кадрлар өлкөнүн эмес, жалаң өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын ойлоп калышты. Алар өздөрү жетектеген мекемелерди жеке компанияга же бизнес аянтчага айландырып алышты. Депутаттар атка минерлерге калктын кайрылуулары боюнча тапшырмаларды берсе, алардын аткара турган түрү жок, деди эл өкүлү. Жогорку кеңештин депутаттары ондогон жылдарга созулуп курулушу бүтпөгөн мектеп, бала бакча, аялуу катмардын пенсия, жөлөк пулу сыяктуу толгон токой көйгөйлөрүн кайра көтөрүп келет. Ошол жолдордон уурдалган акчага эл суранган жүздөгөн бала бакча, мектептер курулуп, социалдык көйгөйлөр чечилип калмак, деди эл өкүлү. $520 000 бул $40 миллион кредиттик долбоордун 1,5% түзөт. Анда транспорт министрлигинин ставкасы 1,5% бы? Бизде 2010 жылдан бери көптөгөн жолдор курулуп, булардын жалпы суммасы $1,2 миллион ашын. Анда ушул суммадан 1,5% пара алынса, $19 миллион болот. Сом менен алганда $1,360 миллион чиновниктердин чөнтөгүнө түшүп келген бе? $1,360 миллион бул 136 000 баланын жөлөк пулу. Же болбосо 27 000 орунду 136 бала бакчанын акчасы. Мына Энерго холдинг жетекчиси айына 168 000 сом айлык отурат. Ошол эле кезде Аксы ресинин кызматкерлери 2 айдан бери айлыктарын ала албай жүрүшөт. Урматтуу депутаттар, президенттин
коррупцияны оздуктуу аракеттерин колдогон чиновниктердин курамын кайрадан электен өткөрүү бул зарыл. 7-8 жылдан бери иштеп жаткан мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын жооптуу кызматкерлерине кадрдык ревизия жасап, репутациясы начар, тажрыйбасы жок, коомчулуктун сын пикирине кабылган жетекчилерден тез арада арылып, балким люстрацияга барбайлыбы? Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун жетекчилиги алдында өлкөнү санариптештирүү аркылуу коррупцияны жоюу маселеси боюнча кезектеги коопсуздук кеңеши өтүп, ага спикер Дастанбек Жумабеков катышты. Төрага өз сөзүндө эволюциялык ачылыштардан Кыргызстан толук кандуу колдоно албай жатканына токтолду. Анын баамында азыртан чечкиндүү өзгөртүүлөрдү жасабасак, экономиканын өнүгүү ыргагы төмөндөп, жумуш орундары жоголушу бышык. Бүгүнкү күндө санариптик технологиясы жолго, энергетикага, билим берүү, саламаттык сактоо, сот тармагы, мамлекеттик башкаруу системасы жана башка бардык тармактарга кийрилиши кажет дейт төрага. Акылдуу санариптик система гана жарандардын жашоо турмушун жакшыртат, деди парламент башчысы. Мыйзам чыгаруу органы санариптик мыйзамдарга артыкчылык берип, колдоорун айтып өттү. Парламенттин өзүнүн санариптештирүү маселесинде унутпосун суранар элек. Биз мыйзам долбоорлорун онлайн талкуулоо, онлайн чөрөдө ачык угуп таанышуу үчүн алыскы аймактарда депутаттардын шайлоочулар менен онлайн өз ара аракеттери үчүн санариптик платформаны ишке киргизүүгө жардам берүүбүз керек. Кыргыз өкмөтү менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы Digital Kasa деп аталган санариптик долбоорун каржылоо тууралуу ратификациялык мыйзам долбоорун парламент биринчи окууда кабыл алды. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев билдиргендей, алынуучу 50 миллион доллардын жарымы грант болсо, 25 миллиону 1,6% менен 38 жылга насыя катары берилмекчи. Эгер долбоор ишке ашса, айылдарга чейин кабелдүү интернет жетип, ылдамдыгы жакшырат, баасы арзандайт. Интернет жолу деңизге чыгат, деди баяндамачы. Депутаттар эсеп палатасынын корутундусу жок экенин, каражаттардын жыйындысы туура эмес эсептелгенин белгиледи. Бирок айрым эл өкүлдөрү бул мыйзам долбоору кабыл алынбай калса, Кыргызстан санариптешүү боюнча 2 жылга артта каларын айтып, мыйзам долбоорун кечиктирбей колдоого үндөдү. Баяндамачы корутундуну 2 окууга чейин алып келүүгө, долбоорго мамлекеттик компаниялардын да катышуусуна мүмкүнчүлүк берүүгө убада кылды. Парламенттеги эл аралык кызматташтык боюнча жаңылыктар менен көрсөтүүнү улантабыз. Шанхай кызматташтык уюмундагы өлкөлөрдүн парламенттеринин эл аралык байланыш боюнча комитет мүчөлөрү Бишкек шаарында жолугушту. Бул отурум уюм алкагында алгачкы жолу Кыргыз парламенти тарабынан уюштурулду. Эл аралык байланышты бекемдеген жолугушууда бир катар сунуш пикирлер айтылып, маселелер талкууланды. Разрешите поприветствовать всех вас в нашем гостеприимном городе Бишкек. Бул отурум Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында биринчи жолу өтүп жатат. Аны Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргонуу жана коопсуздук боюнча комитети сунуштаган. Абдан маанилүү ошонун алкагындагы буга чейинки мындай созулуп келе жаткан ички мамлекеттик процедуралардын созулушу боюнча парламенттердин арасындагы кызматташуу аркылуу ошол процедураларды тездетүү боюнча маселелер талкууланды. Шанхай кызматташтык уюмунун курамына 8 мамлекет кирип, ар тараптуу кызматташып келет. Эми бул уюмда өлкөлөрдүн парламенттердин тыгыз иш алып баруусу уюмдун мындан ары да бекемделишине чоң өбөлгө болот. Шанхай кызматташтык уюму бул эбегейсиз чоң уюм. 2006 жылы уюм ичиндеги өлкөлөрдүн парламент жетекчилери алгач ирет жолугушкан. Ошондон бери биргеликте иш жүргүзүп келебиз. Мамлекеттер аралык ишеним жана өнөктөштүк уюмдун абройлуу болуусуна чоң себепчи болду. Мындан ары да достук кызматташтык бекемделе берет деген ишеничтебиз. Дүйнө жүзүндөгү таасирдүү уюмдардын бири болгон Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында парламенттер аралык ассамблеяны түзүү керек деген Кыргыз парламенти 2014 жылы эле сунуш кылган. Эгер мындай сунуш жактырылса, маанилүү маселелерди терең талкуулоого кенен аянтча түзүлмөк. Бүгүн келген делегаттар, депутаттар чын эле парламенттик уюм Шанхай кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясын түзүү керектигин айтышты. Кыргызстандын демилгесин колдошту. Кийинки жылдын биринчи кварталында арегенде комитеттердин деңгээлинде кездешүү, анан төрагалардын деңгээлинде кездешүү, кийинки жылы
Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекет башчыларынын кездешүүсү саммитте Кыргызстанда өтөт. Ошондо жетишип калсак келишимге кол коюп, Шанхай кызматташтык уюмуна кирген 8 өлкөнүн парламенттик ассамблеясынын түзүү жөнүндө чечим кабыл алууга бир пикирге келишти. 8 өлкөдөн келген парламент делегаттары уюмдун мындан аркы кадамдарын арттыруу боюнча өз пикирлерин билдирди. Ошондой эле терроризм, экстремизмге каршы туруу жана биргеликте аракеттенүү боюнча талкуулашты. Кыргыз тарап ошондой эле келерки жылы парламенттердин төрагаларынын жолугушуусун өткөрүүнү демилгеледи. Программаны улантабыз. Өкмөт тармактык комитетке түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун бир бөлүгү болуп эсептелген. Жалпы узундугу 68 чакырымды түзгөн жолду реабилитациялоо тууралуу макулдашууну алып келди. Ага ылайык 68,5 миллион доллар грант насыя алынууда. Жол куруудагы коррупция коомчулуктун көңүл чордонунда тургандыктан маселени кароодо депутаттар катуу эскертүүлөрдү берди. Кененирээк кийинки материалда. Буга чейин тармактык комитеттин депутаттары бул макулдашуу долбоорун карап, эски жолдорду оңдоого кетүүчү алган карыздын көлөмү чоң экенин айтып, аны азайтуу менен кеңешчилердин айлык акысына бөлүнгөн акчаны кыскартуу үчүн артка жөнөткөн болчу. Директорлор кеңешинин оюна терс таасир тийгизип коюшу мүмкүн дегендей бир жоопту жөнөтүптүр. Кол астыңыздарда жөнөтүлгөн пятница күнү бардык помощниктериңиздерге. Ошонун негизинде транспорт министрлиги кайрадан ушуну кайрап берүүнү суранып атат. Жол салууда карызга алынган акчанын көп бөлүгү консультанттарга кетүүдө. Салган жолдор 1 жылга жетпей жарактан чыгып калууда. Жоопкерчиликти алгандар дээрлик жок эсе. Чоң акчаларды консультанттар алат. Ошол уякта кандайдыр бир кызыкчылыктар көп экенин айтып эле келебиз. Бирок жоопкерчилик консультанттарда жок эсе да. Мен акчанын баарын алышат да, жоопкерчилик жок эсе. Мен таң калганым мынада, мен өзүм практикадан көргөн себептен айтып атам. Ошол эле мына Бишкек Оргар жол. Трассага вдоль трещина кетти да. Жолдун техникалык, экономикалык негиздемесин түзүп, ар бир чарчы метр жолго кеткен акчаны эсептеп чыкканда ушул кеңешчилер ашыкча кымбат баада эсептелип жатканын депутат сын калды. Силер оозуңарды ачып отурасыңар, анткени өзүңөр ошого кызыктарсыңар. Баарыңар доляда болсоңор керек да, 40% ошо консультант коюп атса, макул деп ошого макул болуп атасыңар. Эмне үчүн мамлекеттин кызыкчылыгын коргобойсуңар силер? Эмне үчүн кредит ала бериш керек, эл төлөш керек? Силер жей беришиңер керек атат. Тендер уюштурууда бардык чет элдик компаниялар утат. Ал эми ишти аткарууну жергиликтүү ишканалар жүргүзөт. Атамекендик компанияларга мүмкүнчүлүк берүү керек. Чыныгы иш жүзүн ашыргандар биздин өзүбүздүн эле Кыргызстандын компаниялары, подрядчиктери. Субподрядчик болуп кирет дагы, баягы мындай грубо айтканда жугунусун ичип туруп, тигилер каймактарын алып туруп кетип калат. Мына мен кечээки эле свежий мисалды келтиргим келет да. Талас-Тарас жолунда 18 миллион долларга түрк компаниясы утуп атат бир участокты. Де факто иш жүзүнө өзүбүздүн Кыргызстандын башынан аягына чейин бүт жумушту 6 миллион доллар менен Кыргыздын компаниясы аткарып атат. Минтранстын карамагында өзүңүздөрдө канчалаган техникаларды алып атасыздар. Өзүңүздөрдүн бир жол адистигени боюнча бир компания түзүүшүңүздөр керек да. Эски жолдорду эле оңдоп түзөө иштерине олчойгон акчанын көрсөтүлүшү күмөн жаратпай койбойт. Бир парламенттик угугу бар. Кыргызстанда жолго эксперттерди чакыралы. Жол Кыргызстанда коррупциянын уюгу экени айныксыз. Акыркы факттарга далил да. 520 миң долларды табыш үчүн кече бирөө жазды, мен 470 жыл иштешим керек экен дейт. Адам байкушунун жашы 70 жаш. Анан бул СНГнын деңгээлинде эң чоң коррупция да. Өзү дүйнөдөгү эң 40 кедей өлкөнүн бирибиз. Алган взяткабыз дүйнөдөгү эң чоң взятка да. Бул позор Кыргызстан үчүн. Белгилей кетсек, Азия өнүктүрүү банкы 68,5 миллион доллар насыя, 9,5 миллион доллар гранттык негизде бөлүүдө. Насыяны кайтарып берүү 8 жылга жеңилдетилген мөөнөт менен 1%, кийинки жылдар 1,5% менен 32 жылга берилүүдө. Салыктарды жана башка төлөнүүчү чыгымдарды жабуу үчүн өкмөт өзү 12,5 миллион доллар өлчөмдө кошумча каржылоону көтөрмөкчү. Биз ойлоп атабыз 2022 бул жол толугу менен бүтүш керек. Жыйындын соңунда Кыргыз өкмөтү менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы карыз берүү жөнүндө макулдашууну сунуш пикирлерди берүү менен депутаттар колдоп берди. Иштебей калган Air Кыргызстан мамлекеттик авиакомпаниясынын тагдыры кайрадан парламенттин тармактык комитетинин күн тартибинде болду. 302 миллион сом карызы менен компания 2 ирет сатыкка коюлуп, кардары чыккан эмес. Келген инвесторлор болсо өз шарттарын коюуда. Кененирээк кийинки сюжетте.
Стратегиялык жактан караганда өлкөгө Air Кыргызстан сыяктуу улуттук авиакомпания сөзсүз керек дейт өкмөт өкүлдөрү. Анткени жекеменчик авиакомпаниялардын учактары дагы эскирип, иштен чыгууда. Азыр тез жет авиакомпаниясындагы бир самолет уже ремонтко турду. Бизде аябай коркунуч бар, что жылдын аягына чейин ушул тез жет авиакомпаниясындагы бир кандайдыр бир жабылып кала турган бир коркунуч турат. Бирок Air Кыргызстанды сактап калуунун реалдуу жолдору барбы? Авиакомпанияны жандандыруу боюнча 2 жол сунушталууда. Маанилүү эмес, негизгиси ошо кошумча эмиссия кылып туруп, инвестор тартып, келген акчанын негизинен авиакомпаниянын ишмердүүлүгүн кайрадан жандандырсак деген биринчи негизги вариант. Экинчи вариант өзүңүздөргө келип түшкөн жогорку кеңешке программа приватизация боюнча. Программа приватизацияда биз каралдык, 75%-ын программага киргиздик. Эгерде колдоп бере турган болсоңуздар, анда 75%-ын программа аркылуу сатыкка чыгарып, ошол жерден 75% үлүшкө башка инвесторду тартып келүү деп азыр токтоп турабыз. Бир 2-3 компаниялар менен башка немелер менен тартарып менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Себептен алардын аягына чыккан жок. Сырттан банктан акча алып келип, ага биздик бир банк кепил болуш керек. Назбанк аркылуу кепилдигин берсе, бул азыр пока бизнес план түздүрүп атам. Мен азыр мына бир 3 айдын ичинде бизнес план түзүп беребиз деп атат. Ошол кепилдикти биз өкмөт аркылуу Назбанктан алган болсок, алар айтып атат, 6 самолет лизингке алып бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эл өкүлдөрү эч кандай жоопкерчиликтин жоктугунан авиакомпания банкроттук абалга кептелгенин белгилешти. Эмне үчүн ушул күнгө чейин мынакей бир жыйынтыгы жок. Мондай жыйынтыкка келдик. Мондай жолугушуу өткөрдүк деген бүгүн угабыз дегенбиз да. Эч кандай мындай реакция кылбай, эч кандай жоопкерчилик тартпаган үчүн мына Air Кыргызстан жабылган убагындачы. Убагында ушуну оперативдүү чечим кабылган үчүн. Ал эми авиакомпаниянын жетекчиси Air Кыргызстан учурунда атаандаштыкка туруштук бере албай, лизингке алынган учактардын акчасын төлөй албай калганын айтууда. 14 частотадан 36 частотага көбөйтүү үчүн негизинде орус компаниялары кирип кетти дагы, ошо менен демпинг абалында калдык дагы. Аябай 14-жылы биз аябай кыйын абалга туш болдук. Россиялык авиакомпаниялар биздин чоң учактарды киргизип, креслолордун көбүнүн натыйжасында алар демпинг кылды. Мисалы салыштырып кетели, Бишкек Москва багыты боюнча 140, бизде себестоимость болсо $140. Алар $70 чейин түшүрүштү. Ошонун негизинде биз аябай кыйын абалга келип калдык. Жана лизингти төлөнгө мүмкүнчүлүктөр жок болуп калды практически. Ал эми жакында эле асманыбыз ачык болсун деп аба кодексине өзгөртүүлөр киргизилген. Эгер ачык асман долбоору иштеп баштаса, атаандаштык дагы күчөөрү айтылууда. Анда Air Кыргызстандын абалы кандай болот деген суроого так жооп жок. Ушул тапта компаниянын лизингке алынган бир гана аба кемеси калган. Аны Румынияга ижарага беришип, анын акысы менен лизинг жабылып жатат. Ошентип комитет мүчөлөрү авиакомпаниянын тагдырын премьер-министрдин катышуусунда талкуулап, бир чечимге келүү керек деген ойго токтолду. Дан эгиндерди жана мөмө жемиштерди сыноочу институт таланып тонолуп бүттү. Дыйканчылык боюнча илим изилдөө институтунун канчалык пайдасы бар? Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүктүрүү боюнча комитети көчмө жыйын өткөрүп, илим изилдөө институтунун айланасындагы көйгөйлөрдү талкуулады. Сөз болуп жаткан илимий мекеме Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин карамагында турат. Бирок ушул кезге чейин жеке адамдардын кызыкчылыгына иштеп, таптакыр кароосуз калган. 4 жылда бир да аудитордук текшерүүгө кирген эмес бул киши. Мына жана калган жакшы эле тууралуу. Ошондон чыгып мынакей азырдан ошонун баарын калып чыкты. Мына ушул жерде эчтеке каралбай калды, расылыша. Эчтеке. Мына биз агрардык университет балдардын баары студенттер ушул жерде. Талаада даже мен сиздерге айтып коеюн. Бул кирлер аренда калып атпай, жерин баарын сатып ийиптир. Жерин баарын сатып ийиптир, ушул жерде мына пахамия бүт баары өзүнүн акчасына аренда калат. Ошол жерге опыт жасайт. Айтылган маалыматтарга караганда институтта бир канча кызматкер эмгектенгени менен алгылыктуу шарттар жок. Маселен, үрөөндөрдү сыноодон өткөрүүчү жерлердин баары сатылып кеткен. Жана атайын лабораториялар ремонттон өткөн эмес. Ошондой эле айлык маяна өтө төмөн. Мисалы, директордун айлыгы 12.000, мунун ичинен дагы 1.800 жана эме кошулат, докторлук. Зам директордун айлыгы 9.000, заведующийлердин айлыгы 8.000 кандидат науктарда. Старший научный сотрудник 7.000, ал эми жаңы келген
сотрудниктин айлыгы 5800. Талкуунун жүрүшүндө адегенде илимий мекеменин материалдык базасын чыңдап, анан илимпоздордон тиешелүү натыйжаларды талап кылуу зарылдыгы айтылды. Депутат Асылбек Жээнбеков аталган институт башка үрөөн чарбалары менен кызматташуусун жаңы багытта жүргүзүшү керектигин, кылкандуу данегиндер боюнча Кыргызстандын өзүнүн үрөөнү болушу зарылдыгын билдирди. Ошону менен катар эле депутат бул илимий мекеменин тажрыйба жүргүзүү үчүн мурдагыдай жерлери болушу зарылдыгын айтып, аталган институттагы финансылык мыйзам бузуулардын баардыгы көз жаздымда калбай кайра каралышы керектигин баса бергиледи. Ушул баардык финансылык мындай мыйзам бузуулардын баардыгын кайрадан карап чыгыш керек бул жерде. Чечимге биринчи пункт менен ошону киргизбесек болбойт, айтмак боюнча. Жаңы техникалар келип, ошонун упаковкасы менен сатып жүргөн ал сөз менен ал уюлдук болду десек. Кыргызстандагы агрардык сектордун бирден бир талуулуу тармагы болгон бул мекемени ушундай көрүнүшкө жеткирген мурдагы жоопкер адамдардын ишмердүүлүгүнө баа берилиши керек деген пикирин комитет төрагасы Айтмамат Назаров ортого салды. Финансылык экономикалык акыбалын иликтеп талдап чыгууну биз эсептөө палатасына тапшыралы. Эсептөө палатасы бүт тактап, кайсыл имущество кандай болуп кеткен бардыгын тактасын. Анан эсептөө палатасынын жыйынтыгы өкмөттө каралып, анан керек болсо ошол укук коргоо органдарына, башкы прокуратурага өткөрүлүп берилсин. Жыйын соңунда комитет мүчөлөрү жогоруда белгиленген тапшырмалар боюнча маалымат берүүгө өкмөткө 2019 жылдын 1-июнуна чейин мөөнөт белгилешти. Ошондой эле каржылык колдоо жактарын тез арада жакшыртуу тапшырылды. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019 жылга карата бюджети 15 миллиард сомдун тегерегинде түзүлүүдө. Бирок ошол ден соолук кассасынан камсыздандырылган жарандар аны колдонуп жатабы? Айрым эл өкүлдөрү милдеттүү камсыздандыруу фонду өз функциясын толук кандуу аткарбай жатканын сынга алды. Парламент медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетин карап, саламаттык сактоо тармагындагы бир катар маселелерди козгоду. Эл өкүлү Аида Исмаилова камсыздандыруу полиси бар боло туруп, жарандар анын үзүрүн көрбөй жатканына нааразы. Фонддун жетекчилери менен 190 кызматкери гана анын жыргалын көрүп жатат деп эсептейт эл өкүлү. Депутат бул фонддо көптөгөн финансылык тартип бузуулар, коррупциялык схемалар бар экенин ачыктады. Менин жанакындай карточкамда бар да, фомстунчу. Менин үй бүлөмдө, мына менин жолдошумда, үй бүлөмдө мына мамамда, туугандарыбызда бар да, баарында бар. Колдонушпайт. А бул акча берилип атпайбы, которуп берилип атпайбы? Ана мындай биздей киши канча көп? Өлкөнүн жарымы болуш керек. Анан бул акчаны булар эмне кылып атышат? Ал эми депутат Азамат Арапбаев ооруканаларга жаш дарыгерлерди жумушка алууда. Башкы дарыгерлер бир штатты 4кө бөлүп, чейрек ставка үчүн $1000 пара аларын айтып чыкты. Мындай кордуктун кесепетинен кыргыз медицинасы аягына чейин талкаланат деди эл өкүлү. Өзүңүздөр билесиздер, дарыгерлердин айлыгын ошол бир айлыкты 4 кишиге бөлүп атат. Ал эч нерсе эмес. Ал ошол жерде күнүмдүк жол киресине жетпейт. Күндө 2 мал маршруткада каттаса дагы. Бирок ошол биздин кээ эшелон жетекчилер, ошол баш дарыгерлер ошону ойлоп чыгарып, бир канча $1000 пара алып, ошондой бир система түзүп алышкан. Жоболор бири-бирине карама-каршы келгендиктен жеке менчик медицинадагы өнүгө албай жатканын эл өкүлү кошумчалады. Бул жагдай мыкты кадрлардын сыртка агылып кетишин шарттап жатат. Депутат Аалы Карашев медициналык тейлөө качан 21-кылымдын талабына жооп берет деген суроо койду. Ал бүт дарылардын, аналогдук медикаменттердин электрондук каталогун түзүүнү, ал тургай ар бир бейтаптын ден соолугунун таржымалы электрондук картага түшүшү кажет деп сунуштады. Ачык айкын ошол пациентке ооруган кишиге көрүнүп туруш керек да, бул ачык айкын. Анан алда көрүп туруш керек. Врач буга кымбат аналогун жазып койгон жокпу, же арзанын жазып койдубу депчи. Бу кандай? Бир жерде бир антибиотик 15-20 сом турат, бир жерде 50-70 сом, бир жерде 100 сом, 150 сом турат. Бул бир эле шаардын ичинде, мисалы үчүн да. Башка мамлекет эмес, бир шаардын ичинде Кыргызстан. Менимче азыр ушуга биз мындай келечекке ушуга барышыбыз керек. Электрондук системага өтүш керек да. Талкууда мамлекеттик тез жардам кызматы жеке менчиктен дагы кымбат экени белгилүү болду. Бир чакырык үчүн 1000 сом бөлүнөт экен.
Деген менен медициналык фонддун өкүлдөрү дале акчанын кору аз дешет. Ден соолук кассасына Кыргызстанда болгону 2% чегерилсе, ал эми Европа өлкөлөрүндө саламаттыкты камсыздандыруу төлөмдөрү 14%га чейин чыгат деген жүйөнү келтирет. Ошол эле Германиянын башка мамлекеттерде айтып атат. Бизде 2% болсо, аларда 14%га чейин да. Ушул нерсе маселе дагы көп көтөрүлүп атат. Бирок тилекке каршы мамлекеттин азыркы жөндөмү, азыркы деңгээли ушуга жеткирип, ушуга алып келип атат да. Эгер ден соолук кетсе, аны калыбына келтирүү кымбат жана узакка созулган оор процесс. Медициналык камсыздандырылган күндө да акча жардам бере албай калышы ыктымал. ММК фондунун негизги милдети профилактикалык чараларды жүргүзүү, бирок аны жетиштүү аткарбай жатканын депутаттар сынга алды. Көптөгөн сунуш пикирлер менен мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Эми билим берүү темасына кайрылсак, билим берүү тармагынын абалы окуу китептеринен дагы көрүнө баштады. 6-класстардын география окуу китеби илимий методикалык жактан туура эмес жазылган жана дээрлик ар бир бетте олуттуу каталар бар. Ага кошумча китепте берилген материалдардын 70-80% орус тилинен кыргыз тилине калька түрүндө которулган. Мындай каталар кимден кеткен, азыр кимдер окуу китебин жазат? Тармактык комитет териштирди. Табиятта болуп жаткан кубулуштарды көзүбүз менен көрүп, кулагыбыз менен угабыз. Сезүү органдары аркылуу даамын сезип, жытын билебиз. Мындай аныктама 6-класстын география китебинен алынды. Жаратылыш кубулуштар менен процесстерди жыттап даамын татып билебиз дейт. Биз эмне жерди түрөөнү, жолбоз көчкүнү даамын татып жыттап билебизби? Мындан тышкары мындай аябай грубый ошибкалар көп. Бул китепти кайра министерство чыгарабыз деп атат. Бул китепти чыгарбаш керек. Бул китепти бүт мектептерден алып салыш керек. 80 жылдык тарыхы бар. Улуттук университеттин ага окутуучулары дагы китептеги каталарды ирети менен тизмектешти. Жер бетинин көзгө көрүнгөн чеги менен асмандын тийишип тургандай көрүнгөн сызыгы. Кыргыз балдардын бардыгы тоонун арасында жашайт да. Мисалы, Алайда жашайт, Суусамырда жашайт. Алар горизонтту көрбөйбү? Түздүктөрдө деп атат да. Эми бул сиздердин көңүлүңүздөрдө ошо кыргызча чыккан оригинал китепке бөлгүн келип атат. А орусчасында болсо горизонт бул таптакыр башкача темада берилген. Биякта водный поверхности да коштур, бири-бирине 100% дал келбейт. Жыйында бир гана география китебиндеги каталар каралды. Анда орфографиялык гана эмес, котормонун мааниси дагы таптакыр туура эмес. Студенттерге, география адисиндеги студенттерге окутуп аткан көптөгөн сабактар, көптөгөн темалар кирген. 6-класстын баласына таң улап атабыз биз студенттерге окутуп аткан материалдарды. Азыр ушул комитеттин ишине катышып аткан окумуштуулар бул ошол конкурстан өтпөгөн китептин авторлору. Бул китепти тез арада мектептерден артка кайтарып алуу керек, анткени окуучулар туура эмес түшүнүүгө ээ болушууда. Молодежь, начиная от 1 класса до последнего, молодежь формируется, это формирование человека. Этап формирования человека, и в данный момент вы вот такими учебниками, Министерство образования, я хочу сказать, потому что вы контролирующий орган, и не надо здесь перекидывать на каких-либо авторов там и так далее. Вы самый главный контролирующий орган здесь. Ошибка вся на вас. Если бы попали в годы репрессий, вас бы уже давно расстреляли бы. Бири-бирин чукулап отурбай, келечек муунга татыктуу тарбия берген китептерди жазууга эл өкүлү үндөдү. Учебник должен быть готов выпущен в школы уже, где стоит гриф рекомендовано Министерством образования, он должен быть соответствен не только стандартам, но еще и обязательно. Это само собой, то, что вы правильно говорите, что соблюдены должны быть стандарты, но и обязательно он должен нести научные знания. Я сейчас я всех учителей прошу, и вас прошу, дайте мне шанс доработать, исправить. Я не то, я, наверное, слишком буду так идеальным, что я дам такой хороший... Я постараюсь, не то, что я дам хороший учебник. Спасибо, извините, пожалуйста.
Талкуу соңунда китептин ушундай деңгээлде чыгышына байланышкан жактардын автор, рецензент, эксперт, билим берүү академиясы министрликтин жоопкерчилигин кароо белгиленди. Ошондой эле ушул сыяктуу өлкө ичинде басылып чыккан окуу китептердин абалын Жогорку кеңештин жыйынында кароо сунушу берилди. Кош жарандуулугу бар адамдар өлкө үчүн кооптуу деп аларды текшерүүнү депутат сунуштады. Сокулуктагы балабакчаны Айыл чарба министрлиги талашууда. Алыскы аймактарга инвестор тартуу үчүн өкмөт тийиштүү иш алып барган жок. Онкологиялык оорулардын алдын алуу үчүн ар бир жаран жыл сайын медициналык кароодон өткөрүлүүгө тийиш. Парламенттин аркыл маселелер саатында ушул сындуу көйгөйлөр көтөрүлүп, аткаруу бийлигине жолдонду. Өлкөнүн түштүк облустары мөмө жемиштерди өстүрүүгө ылайыктуу болгону менен тажрыйба аздыгынан улам экспорттоодо кыйынчылыктар жаралып жатат. Бүгүнкү күндө жогоруда өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын экспортко чыгарууда ЭЭПтин талаптарын, иш-чараларын толук аткарууга биз тараптан дүйнөлүк тажрыйбасы болгондуктан аябай кыйынчылыктар жаралууда. Бүгүнкү күндө инфекциялык эмес оорулар дагы күн тартибинде курч бойдон турат. Кыргызстанда мындай онкологиялык оорулар менен ооругандардын 60%-ын аялдар түзүүдө. Кыргызстан боюнча жылда онкологиялык оору менен ооругандар 5300 адам такталат бир жыл ичинде. Анын 3060 аялдар. Аялдардын онкологиялык оорулары боюнча эгерде бир жылда бир жолу УЗИ өткөрүп, же кандайдыр бир маммография, же башка бир диагностикалык, алдын алуу профилактикалык иштерин алып барганда, ушул ар бир экинчи өлүмгө дуушар болгон аялды биз сактап калмакпыз. Республика аймагындагы жол каттамдардын бир тобу оңдолуп түздөлүүдө, бирок таш көмүр кербен жолу ушул убакытка чейин ремонттон өткөн эмес. 75 километр жолду инвестициялык кредит аркылуу бюджеттен эми жасай албайбыз аны. Ушу 19-жылы өкмөт бир катуу киришип баштабасаңыздар болбой калды. Себеп дегенде 3 райондун эли бир эле Аксы эмес, Чаткал, Алабука ушул жол менен каттайт. Ал жерден толгон токой концентрат ташыган оор жүк ташый турган машиналар каттап, ансыз деле жок жолду талкалап өтүштү аягына чейин. Нарын районундагы Учкун айыл аймагына тиешелүү болгон Чойчап жайлоосу аймакташ райондор менен талашка түшүп келет. Мындай кырдаалды оң жолго салуу үчүн өкмөт чара көрүүсү керек. Эки элди жайыт талаштырып коюп, жайыт чек аралары тактала электеп, Нарын жерге жайгаштыруу экспедициясы, областык жайыт комитети жана башка тиешелүү мамлекеттик органдар эмне кылып жүрүшөт? 20 жылдан бери ушул маселе чечиле элек. Минсикоздун алдындагы жайыт департаментине Гипроземге протоколдук тапшырма берип, тез аранын ичинде өкмөттүк комиссия түзүп, архивдик материалды тактап маселени чечүүсү керек. Региондорду өнүктүрүү жылында жалпысынан республика аймагында бир топ иштер жасалгандыгын, бирок тилекке каршы Баткен облусунда бир дагы объект курулбагандыгын эл өкүлү белгиледи. Жумуш издөө максатында Баткен облусунда жергиликтүү халкы өлкө боюнча эң көп миграциялап кеткени бардыгыбызга белгилүү. Региондорду өнүктүрүү үчүн инвесторларды реалдуу секторго, реалдуу экономика тармагына тартыш керек. Региондорду экономикасын көтөрүш керек. Элди жумуш менен камсыз кылуу керек. Ошол ишканадан түшкөн салыктан ошол эле регионду инфраструктурасын өнүктүрүш керек. Жакында эле Жогорку кеңештин бир катар депутаттары Орусиянын Новосибирск, Екатеринбург шаарларындагы мекендештер менен жолугушуп келген. Эмгек миграциясы менен жүргөн мекендештерибиз бул шаарлардагы Кыргызстандын консулдугуна нааразычылыктарын билдирип даттанышкан. Новосибирск шаары бул ошол шаардагы тургундар үчүн эмес, бүт Сибирь боюнча келип ошол жерден жардам күтүшөт. Биздин консулдук жардам берүүнүн ордуна элдерге ушундай ар кандай бюрократиялык тоскоолдук кылып иштерин чечпей атыптыр. Ошондуктан тармактык комитет муну көзөмөлгө алып, ушул маселе боюнча өзүнчө бир чечим чыгарса. Токтогул районунун Толук айылында бир катар көйгөйлөр тизмектелип турат. Маселен, турак үй курууга жер тиркелеринин тартыштыгы, оорукана көйгөйү, бала бакчанын жоктугу сындуу маселелер чечилбей келген. Токтогулдуктардын кайрылуусун көңүлгө алган эл өкүлү Нурбек Тотонов 2 күндүк иш сапарынын алкагында элеттиктердин жашоо турмушу менен таанышып кайтты. Депутат алгач Торкен айылында болуп, Аманкан Мамыров атындагы мектептин абалы менен таанышты. Бул имарат мурда айылдык дүкөн катары иштеп, кийинчерээк мектепке пайдаланууга берилген. Учурда мектептин абалы абдан начар болуп, окуучулардын билим алуусуна алгылыктуу шарт жок. 565 окуучу азыркы мезгилде окуп жатат. Бирок мектебибиздин абалы
окуучулардын билим алуусуна, кругозоруна, спорт менен байланышкандыгына ушул мектепте ушул бөлмөлөрүбүздүн бардыгы биздин жүрөгүбүздү өйүп келет. Бел алды Торкен унаа жолундагы Шараккан суунун үстүнөн өткөн көпүрө тар болгондуктан авто унаалардын өтүүсүнө кыйынчылык жаралып келет. Өзгөчө кыш мезгилинде кооптуу учурлар катталат. Кеңейтип койсо жакшы болмокто, бул учурда кооптуу болот да. Тияктан келген машина кыштын күнү токтой албай калат. Ал эми Торкен толук авто жолу аймактарды бириктирүүчү негизги жол болуп эсептелинет. Бирок жыл өткөн сайын жолдун абалы начарлап, оңдоп түзөөгө муктаждык жаралууда. Аталган жолдун 39-чакырымында жер кыртышы бош болгондуктан бир нече жолу жер көчкүсү катталган. Тоң чыккан мезгилде башталат да, жыл сайын ушул МЧСтен заключение чыккан, заключениясы бар. Ушул жери абдан кооптуу болуп, ушул тез арада ушуну чечпесек эл үчүн аябай кооптуу болуп турат да. Жакшы, детский турга бери. Ошо жанагы маселени коюп атканымда ошо өзүм менин специалисттигим терапевт, бирок детскийлерде келет. Карашка врачтын жоктугуна байланыштуу мен карашка туура келип атат. Толук айлы район борборунан алыс жайгашкандыктан аймакта калкты тейлөөчү саламаттыкты сактоо мекемеси бар. Эл өкүлү бейтапканага баш багып, дарыланып жаткан бейтаптардан кабар алды. Бир врач бүт тармакта тейлеп атат. То есть гинеколог, педиатр дегенде булар жок. Эгер ошол жерден бир азыркы учурда мына аябай оор абалдагы оорулуу ушул айдан чыгып калып, райондук больницага бара турган болсо, 2 күнгө ошол жерде врач жок. Эгер кокус жол жабылып калган учур болсо дагы өтө көйгөйлүү маселелердин бири болуп калып турган. Андан соң аймактагы эскилиги жеткен Канаша мектебинде болуп, эмгек жамаатынын сунуш пикирлерин укту. Учурда 21-кылым болгонуна карабастан, Канаша мектеби кадимки 1-мугалим Дүйшөндүкүндөй абалда. Мектептин абалын көрүп чыктык. Буга чейин да кайрылуулар болгон. Бюджетке киргизебиз, мындан 1-2 жыл мурун да аракет болуп, ушул бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келатыр. МЧСтин корутундусу чыгыптыр да, бул жараксыз деген. Бирок бүгүнкү күнгө чейин тилекке каршы балдар болуп атат. Ал эми бала бакча маселеси толуктуктардын кыялында гана жашап келет. Эгерде бала бакча болсо, жаш наристелердин руханий өсүүсү өөрчүйт беле дейт аймак башчысы. Бизде эң негизгиси ошо бала бакча маселеси абдан актуалдуу маселе болуп турат. Анын баары элдин талабы дагы өтө жогору. Ушул бала бакча негизинен мектепке чейинки анан азыркы заманбапка алып бара турган бул бала бакча болуп атат да. Анан биз сурганат эле ушу бала бакчага боюнча бир жогорку жактан бир көңүл бурса. Жаңы үй бүлө курган жаштар турак үй салуу үчүн жер тилкесине ээ болуудан кыйналып келишет. Бөлүп берүүгө жер болгону менен аны трансформациялоодо көйгөй бар. Жаштарыбыз дагы ушу жердин трансформация болбогондуктан көп жылдан бери жер берилбегендигине байланыштуу сыртка кетип чыгып атышат. Жаштарыбыз дагы ошо берден жерден трансформация болуп бир өкмөттүк деңгээлде жакшы карап берсе, жерде калат эле. Айтылган көйгөйлөрдү жеринде көргөн эл өкүлү ар бир тармактар боюнча тийиштүү мекемелерге тапшырма берилерин белгиледи. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Талас медициналык колледжинин эмгек жамааты жана студенттерден жеринен барып кабар алды. Жергиликтүүлөр колледждин окутуучуларынын айлык маянасы көп жылдардан бери көтөрүлбөй келерин айтып даттанышты. Билим берүү министрлиги менен саламаттык сактоо министрлиги айлык маянаны көтөргөндө бул окуу жай кирбей калганын айтышты. Андан сырткары окуу жай медициналык билим бергени менен спорт залынын жоктугу бир топ ыңгайсыздыктарды жаратууда. Эл өкүлү мындай жолугушуулар пайдалуу экенин, маселени жеринен көрүп, эл оозунан уккан көйгөйдү парламентте көтөрөрүн кошумчалады. Анан бюджетте акча көбөйсө деген эле тилек бизде баарыбызда. Бирок баары бир Кыргызстанды эми кандай болгон күндө дагы барсак эле проблеманы айтат деп келбей коюшубуз керек. Мындай өлкөбүз кандай болгон күндө дагы биз колубуздан келишинче ар кимибиз азыраак болсо дагы салымыбызды кошо берсек, менимче баары жакшы болот.
Депутат Аптандел Кулбараковдун Жумгал районунун жергиликтүү активтеринин арасында жарыялаган сынагынын жыйынтыгы чыкты. 2018-жылды мыкты жетишкендиктери менен багынткан айыл өкмөт башчылар, мектеп директорлору жана жергиликтүү кеңештин депутаттары чет өлкөгө жана Ысык көлгө жолдомого ээ болду. Мындай самалык алардын ишке болгон жоопкерчилигин жана кызыгуусун арттырат дейт депутат. Жогорку кеңештин депутаты Автандил Кулбараков Жумгал району боюнча жыл мыктыларын тандаган иш-чарага катышып, мыкты айыл өкмөт, мыкты мектеп директору, айылдык кеңештин мыкты төрагаларына сыйлык тапшырды. Эл өкүлү аймактарды өнүктүрүү жылында жогорку көрсөткүчтү багындырган жергиликтүү жетекчилер тандалганын белгилеп, мындай саамалык алардын ишке болгон жоопкерчилигин арттыраарына токтолду. Быйылкы жылды айылды өнүктүрүү деп белгиледилер. Мына ошол негизинде ушундай конкурс жүрүп аткан экен деп ойлойм мен. İştegen жетекчилерибизди, ушу иштеген айыл өкмөттөрүбүздү, директор мектептин башкаруучуларын кемиргелеп, кандайдыр бир түрткү боло турган нерселерди уюп турсаң, баары жакшы деп берет деп ойлойм. Мына ошол менен биз алдыга жылабыз. Аймактарды өнүктүрүү жылында 320 миллион сомго жакын акча каражаты өздөштүрүлгөн. Бир топ мектептер оңдолуп, жолдор курулган. Мындай алгылыктуу ишти аткарууда жергиликтүү жетекчилердин салымы чоң. 8 миллионго жакын акча каражаты проекттер жасалды да. Негизинен ушу айыл чарбасында ушул иштер жүргүзүлдү. Андан тышкары жайыттык кармагына дагы бүт айыл өкмөттөргө техникалар алынды. Чоң техникаларды алып алдык дегендей. Андан тышкары ушу билим берүү тармагында дагы бир топ иштерди жүргүздүк. Районубузда 8ге жакын мектеп жаңы салынып атат. Анын 3-4 бүткөрүлүп ишке берилген. Эми быйыл дагы мынакей Ногойбаев мектебин ишке беребиз деп туруп атабыз. Андан тышкары 2 бала бакчада кошумча ремонт кылып, ретке келтирип аны да ачып алдык. Быйылкы жылы райондук бюджеттин жана жеке ишкерлердин, бизнести колдоочу уюмдардын колдоосу менен бир топ чакан ишканалар ишин баштады. Ага катар демөө өрчүлөрдүн жардамы менен бир катар социалдык объектилер оңдоодон өттү. Ушундай алгылыктуу иштер 2018-жылдын жыйынтыгы менен мыкты деп табылган Куйручук айыл өкмөтүндө да аткарылган. Биздин айыл өкмөттүн аймагында ушул мамлекет тарабынан 4 миллион сомго айыл өкмөтүндөгү Абла Сулайманов атындагы орто мектеби эшик терезелери жаңыртылып, ремонттон өткөзүлдү. Андан тышкары жылуулугуна жергиликтүү бюджеттен 500 миң сомго жаңы котел орнотулду, жылуулук системасы жаңыртылды. Андан тышкары элдин жашоо шартын жакшыртуу максатында заманбап биз демөө өрчү байкелерибиз тарабынан айылдын базары жаңыртылып курулган. Жыл аягында былтыр быйылкы жыл менен ишке берилди. 15-16 миллион сомго айылды күйүүчү майлоочу май менен камсыз кылуучу заманбап заправка курулду. Ошондой эле калкты тейлөө максатында Компанион банкынын биздин айылда атайын өкүлчүлүгү, филиалы ачылды. Ошону менен биздин айылдын көрсөткүчү негизинен жакшы багыттарга багыт алды. Жыл жыйынтыгы боюнча мыкты деп табылган айыл өкмөт башчылары, мектеп директорлору Дубайга эс алууга жолдомо алышса, өз ишин мыкты өздөштүргөн айрым жетекчилер, мугалимдер Ысык көлгө жолдомого ээ болду. Жыл мыктыларын тандаган салтанатка демөөрчүлүк кылып, жолдомолорду жогорку кеңештин депутаты Автандил Кулбараков тапшырды. Кийинки жылы болсо ушу садиктен дагы 2 жетекчиге 1-2 орунду алганды кошолду деп атабыз. Ошондой эле мекеме жетекчилеринен кошолду деп атабыз. Бул болсо мындайча айтканда баягы айылда иштегенде түрткү болуп берет да. Булардын жакшы иштешине, жакшы тарбия беришине чоң түрткү болуп берет деп ойлойм. Улуу калемгер Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине дээрлик бардык мекемелерде иш-чаралар кызуу жүрдү. Жазуучунун ысымын алып жүргөн Бишкек шаарындагы Кыргыз-Түрк балдар лицейи дагы майрамды салтанаттуу белгилеп, иш-чарага эл өкүлү Тазабек Икрамов катышып, калемгердин 10 томдук китептерин окуу жайга белекке тапшырды. Бүгүн ушундай бир жакшы иш-чараларды өткөзүп атасыздар. Ошондон мен сиздерге жогорку кеңештин өзүмдүн атымдан ыраазычылык катты берип коеюн деп, ушу сиздердин жергиликтүү эмгегиңиздерден кийинки муундар үчүн татыктуу өрнөк болуп кала беришин тилектешмин. Ар дайым биздин келечегибиз болгон биздин муундарыбызга, жаштарыбызга тарбия берип, эч качан талыкпагыла, чарчабагыла,
бул жогорку кеңештин атынан, бул өзүмдүн атыман сиздерге ушундай ыраазычылык кат. Андан сырткары мына биздин окуучуларыбызга, биздин келечегибиз болгон жаштарга Чыңгыз Айтматовдун 10 томдук китебин ала келдим. Бул да силерге белек болсун, сиздердин лицейиңиздерге ар дайым ушундай бир жетишкендиктер болсун. Биздер жаштарга айтат элем, жаштарыбыз ар дайым китеп менен дос болсун. Чыңгыз Айтматов атабыз айтып кеткендей, мына калем менен дүйнөнү багындырды. Ошондуктан ар дайым биздин келечегибиз болгон жаштар ушундай китептерибизди окуса, чоң-чоң ийгиликке жетет. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы ушуну менен берүүнү жыйынтыктайт. Сунушталган видео тасмалардан башка макалалар кеңеш KG сайтына коюлган. Саламатта калыңыздар.